Эмаком холдинг эми Жалал Абадта кардарлар үчүн ыңгайлуу баадагы батирлерди сунуштоону баштаган компания элге кызмат көрсөтүүчү кеңсесин Жалал Абадка февраль айында ачты. Учурда Эмаком курулуш компаниясы акция жарыялаган. Анда биринчи келген 10 кардарга жеңилдик берилет. Сатуу иштери уже жүрүп жатат. Квадратный метрин башка 10 клиентке $400 акция кылып жатабыз. Андан кийин уже бир аз кымбаттайт. Батирлер пайызсыз сатылат. Пайыз кошпойбуз. Ошо общий сумманы эле бөлүп туруп эле 3 жылга бөлүп беребиз. Мисалы бир комнаталуу үй 1,3 миллион сом болсо, ошонун баштапкы төлөмүн 300 000 сомун төлөп, анан калган 1 миллионун 36 айга пайызсыз бөлүп берип коебуз да. Курулуш иштерин баштоого даярдык жүрүп жаткан бул жер Жалал Абад шаарындагы Токтогул Сатылганов көчөсүндөгү Жалал Абад Резиденс турак жай комплекси. Учурда жумушчу топтун иши кызуу жүрүп жаткан кези Жалал Абад Резиденс турак жай комплекси 2022 жылы пайдаланууга берилет. Бир жума болду. Бир жума жумуш башталды буюрса. Ушул жердин ичинде. Бул жерде эски имараттардан калган калдыктар калган. Ошолорду тазалоо иштери жүрүп жатат. Негизи ошол курулушка чейинки иштер жүргүзүлүп жатат. Сапаты жагынан айтсак, сапаты эң мыкты. Монолит жана кирпич менен курулат. Сырты заманбап үлгүдөгү жасалгалуу менен сары таш, траверчин курулуш материалдарын колдонобуз буюрса. Бул жерде бардык шарты каралган. Эмакомдун Жалал Абадтыктар үчүн курууну колго алган алгачкы турак жай комплекси 9 кабаттуу болуп, 13 блоктон турган үйлөр жалпы 700 батирге ылайыкташкан. Тургундар үчүн бардык шарттар каралып, атайын балдар бакчасы жана спорт комплекс менен курулат. Эмаком курулуш компаниясы Жалал Абад шаарында өз кеңсесин ачты. Учурда биз Жалал Абад шаарынын так борборуна, башкача айтканда Токтогул көчөсүнүн 23 дарегине Жалал Абад Резиденс турак жай комплексин кура баштадык. Биздин комплекстин аймагы чоң болгондуктан автоунааларга атайын токтотуучу жайлар каралган. Эмаком курулуш компаниясы 2017 жылы түптөлгөн. Бул аралыкта компания Ош, Бишкек, Кызыл Кыя шаарларына көп кабаттуу турак үйлөрдү курууну колго алган. Учурда Бишкек шаарында 8 көп кабаттуу турак жайдын курулушу колго алынган. Анын ичинен 2 турак үй тургундарга берилген. Дагы 2 имарат берилүү алдында турат. Ош шаарында 7 турак үйдөн сырткары дагы 3 көп кабаттуу үйдүн курулушу жакынкы күндөрү башталаар алдында турат. Ал эми Жалал Абад шаарындагы алгачкылардан курулушу башталган Жалал Абад Резиденс комплекси өз кардарларын күтөт. Дареге Жалал Абад шаары Нагима Айтматова көчөсү 81-үй. Сатуу бөлүмүнүн байланыш телефондору 0220 44 22 44 0703 44 22 44. Махпурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Исхак Ашим уулу, Ош Перим жаңылыктары.